derim. Anadan girip başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана райымдуу Аллах Тааланын исминен баштап, урматтуу мекендештерим, баарыңарга Москва шаарынан дагы тагыраак айтканда Куржун ашканасынан Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бул Куржунду реклама кылып эмес, бирок Кудай Тааланын насиби буйрук экен. Ушул жерге келип кичине Максат байкебиз чай бергенini, чай ичкенче. Негизи көп менин бир туугандарым, мекендештерим, устазыбыз келбейби экен деген түрдүү ойлор болгон үчүн чындыгын айтканда мен Кыргызстанда бул жака жөнөгөндө бир аз толкундандым. Быйыл келбесем да деп ойлодум. Башында келбейин эле дегенмин. Бирок келбейин дегеним бул кыргызстандык мекендештерим сагынбагандыктан башкадан эмес. Мен жылда эгиз коздай болуп, бери шаркак болуп, чубак ажы менен келчү элем. Быйыл тилекке каршы мен устазым, мен сыйлаган чубак ажы тамашалап, сиздин чамаданыңызды көтөрүп барайын дейт эле. Ошо мен чамаданым, балким мен ол кишини көтөрчү эдим. Экөөбүз бири-бирибизди сыйлап, ошол кишисиз келдим, бирок урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах Табарака ва Таала устазыбыздын мүрзөсүн нурду жаткан жери бейиштин бакчалардан бир бакча кылсын. Амин. Ооба 1-2 күн мурда келип, кээ бир туугандар менен кенен баарлашайын дедим эле. Тилекке каршы Орозонун 30 күнү мен 13-үндө келмекмин. Өзүмдү ак сүтүн берип тарбиялап өстүргөн. Апам да каза болуп калды. Бирок ошого карабастан мен Москвада мекендештерим сагынып келдим. Сиздерди Кудайым буйрса бүгүн Проспект Мир көчөсүндө Борбордук мечитте сиздер менен көрүшөм деген үмүттөмүн иншалла. Москвада мен угуп жаткан мекендештерим, иншалла келсеңиздер ошол жерде жакшы баарлашып, баарыбыз бирге сагынычты таркатып, динибизден, имандан, исламдан пайгамбар саллаллаху алейхи сахабалар айтчу экен: "Таала ну'мин саатан", келгиле бир саат иман келтирели деп, келгиле 8ден бир 10гочо имандашалы, иманыбызды күчөйтөлү. Жараткан Аллах Табарака ва Таала баарыңарга ишиңерге ийгилик берсин. Биз силерде денеден алыс болсок да жүрөгүбүздө дайым жакын болуп, мен жеке мисалы ар жума сайын, жумадан кийин алакан жайып жаратканга жалбар дуа кылган кезде Аллахым бөтөн элде, бөтөн жерде ата-энемди, үй бүлөмдү, бала чакамды багайын деп жүргөн мекендештериме Аллах Таала адалыңдан рызкы бергин, рызкыларына береке бергин. Аларды асмандан жерден келген кырсык апаттардан сактагын деп дайым бата кылып жүргөм. Бүгүн иншалла Кудайым буйрса ошо жамаат менен бата кылганы келдик. Бул эле эмес, дагы менин бир айта турган нерсем, айрыкча Москвадагы менин жердештерим, диндештерим, Аллах жолунда мен жакшы көргөн инсандар, эжелер, карындаштар, ага инелер, эртең Кудайым буйрса Крокус Сити Холлдо өтө өзгөчө бир мүмкүнчүлүк сахналашкан үй бүлөнүн проблемалары, көйгөйлөрү, эненин этегине жабышкан, балким кичинекей кезде эненин этегине жабышып, дайым ар нерсени эле апам деп ошого үйрөнүп калып, турмушка чыккандан кийин да өзүнүн өмүр жолдошуну бакпастан, ага адал турмуш куруп бербестен, ошо аялдын этегине жабышып өскөн үй бүлө жөнүндө, балким ушу көйгөй силерде да бар. Кээде болбогон кумарга берилип кетип, бая кайдан көрсөм тойдон көрөм деп биз бая кыйналып тапкан акчабызды ар түрдүү чачкан эмелерибиз да бар. Ошо баары турмуштагы көйгөйлүү маселелерди сахналашкан бир эмеде чечкенден кийин Кудайым буйрса, кийин спикерлер дейт, ал жерде Кудайым буйрса Шамил Хазрет болот, Элдар Хазрет болот. Алардын катарында Алланын рахматына муктаж болгон биз Кудайдын кулу, биз да чыгып бир сиздер менен баарлашабыз. Үмүт кылам, бүгүн саат 8ден 10го чейин Борбордук мечитте жолуксак, бирок негизгиси эртеңки күнгө мени өткөзүп бербеңиздер. Балким өкүнүп каласыз. Аны кийин эч бир тирүү сахнада көргөн нерсени эч качан ал запись YouTube'дан башкадан бул нерсени алыш мүмкүн эмес. Аман болуңуздар, көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.